Баняга келсек, очрет экен, жүре албай калдык. Эшикте таптынакай сонун погода болуп атат, эс алууга өтө ылайыктуу, ыңгайлуу экен да. Мына мындай ырахаттуу моменттерди биз телефонго түшүрүп коюшубуз керек экен да. Качандыр бир кезде ушунун баарын көрсөң, же бир сага өкүнүч алып келет, же бир кубаныч алып келет да. Өкүнүчү эми кайран ушул бир жакшы күндөр деп ойлонуп кое бересиң да. Жакшы күн экенин кантип далилдейбиз? Эми дайыма эле сонун күндөр боло бербейт экен да, кээде оор күндөр болуп калат. Анан ошондо ушул күндөрдү эстеп, анан өзүңө бир эме чыгарасың да, жыйынтык чыгарасың. Ушул күндөрдө мен ырасчылык айта албай калган экем. Мен очередте тургамда, очередте баягы көп убакытта настроение болобуз да. Анан азыр настроение болгонуң менен качандыр бир кезде эстесең, ушул күнгө кубаныч айткың келет да. Очередте турган жакшы, жаман эмес. Бүгүн очередте турсаңыз, бардык жерге барсам эле очеред экен деп эле капа боло берген адамдарды угам да. Ошон үчүн анан ушул видео роликти снимать этип коеюн деп чечтим да. Өзү кыйын күндөр келмейинче жакшы күндөргө ырасчылык айта албай калат экенсиң да. Анан кыйын күндөрдүн келип калганында эмне үчүн мага кыйын күндөр келе берет десең, балким жашоонун сабактарын жакшы түшүнбөй атасың, ошон үчүн сага кыйын күндөр келе берет экен да. Кыйын күндөрдүн бардыгы деле бул жакшы күнгө бир багыт бере турган нерсе экен. Значит, кыйналып аткан болсоңуз дагы баары бир көбүрөөк ырасчылык айтыш керек да. Алхамдулилля депчи. Кыйын күндөр кайсы? Кыйын күндөр эгерде инвалид болуп калсаң, же кыйын күндөр эртең менен ойгонсоң, төшөктө жаткан болсоң, тура албасаң, ошол күндөр кыйын күндөр да. Кыйын күндөр деп операцияга кирип аткан болсоң, астагфиралла да, ошону күтүп аткан болсоң, ошолор кыйын күндөр да. Атак просто жөнөкөй эле бир жерде баня саня же бир көчөдө бир пробкада бир жерде күтүп, ошого кыжалат болуп аткан болсоң, мунун баардыгына шүгүр эле айтыш керек. Бул жакшы да, сенин тирүүлүгүңдөн, кыймыл аракетиңден кабар берип атпайбы? Андыктан кабатыр болбой, очередте жакшы күлүп жайнап тура бергиле.